Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүн биз адабият сабагыбызда өтө турган дагы бир алып жазуучу Жомарт Бөкөнбаев боюнча болмокчу. Акын, драматург, котормочу Жомарт Бөкөнбаев балдар 1910 жылы 16 майда Токтогул районунун Мазарсай деген айылында жарык дүйнөгө келген. Бул киши дагы мурунку жазуучулардай эле ата энеден эрте ажырап, Жалал Абад шаарындагы жана ошол шаардын жанындагы Көк Арт деген бир балдар үйү болгон. Ошол жерде тарбияланып чоңоюп баштаган. 1931 жылы балдар Фрунзедеги педтехникумду, 1935 жылы Москвадагы Коммунисттик университеттин журналистика бөлүмүн бүтүрүп, андан кийин Кызыл Кыргызстан гезитинин редакциясынын бөлүм башчысы болуп дагы иштеп калган. Ушуга улай балдар Ленинчил жаш гезитинин да редактору, ал эми Советтик Адабият жана искусство журналынын башкы редактору, Мекен үчүн алга гезитинин редактору болуп иштеп, гезит жаатында өзүн көргөзө алган. Бул акын боюнча балдар жазуучу боюнча биздин мыкты лирик акын Алыкул Осмонов дагы Жомарт Бөкөнбаевдин бир чыгармачылыгын баалап, Бөкөнбаевка арнап бир ыр жазганы бар эле. Ошону окуп кетейин балдар. Бул ырда мындай дейт Алыкул Осмонов: акын ыры таттуу тилдүү бала эле, бул замандын чын сүйүктүү жан эле. Жорголугун салыштырып келгенде, Шырдакбектин жоргосундай бар эле деп. Шырдакбектин чыныгы баягы жоргосуна салыштырып белгилеген жери дагы бар. Эми балдар Жомарт бүткүл өмүрүн балдар талантын эл журтуна ырга арнаган чыныгы патриот акындарынын дагы бири. Эми бул киши турмуш жыргалын аз көргөн акындын атасы Бөкөнбай, энеси Алтынай 16 балалуу болуп, алардын Жомарт менен эжеси экөө гана тирүү калат. Жомарт 5 жашка чыкканда атасын Борбубай өлтүрүп, энесин зордук менен токолтуп калган балдар. Ошондон баштап энесин да, эжесин да Жомарттан да абалы оор болуп баштаган. Жаш бала кой кайтарган, мал кайтарган, деги эле мурунку баягы биз айтып өткөн кара жумуштун баарын кылган. Ошол кой жайып балалык чагы өткөн жер кооздугу менен атагы чыккан айтылуу арым жайлоосу болуп турган балдар. Анын кереметтүү сулуулугун шылдырап аккан тоо булагы, көйкөлгөн талаасын, акындын шыгын өтө эле ойготту дейт мына балдар. Бала дүйнөнү дал ушул жерден таанып биле баштады. Апасы Алтынай эл чыгармачыларын жанагы фольклорду эң жакшы билген, сөз багып аны урматтаган, бир укканын унутпаган куйма кулак, уулу кепти укмуштудай айта да калган. Оозунан бал тамган сөздөр ары жез оймок, жанагы ургачынын уузу эле деп белгиленет. Жана адабият теориясында ушинтип айтылат балдар. Эми ал жаш Жомартка жомоктор менен уламыштарды, элдиги ар кандай ырларды айтып берүүдөн тажаган эмес экен. Жаш кезинен аздектегени улуу акын Токтогул болуп, Токтогулду өзүнүн залкар устатын жанагы Бөкөнбаев өмүрүнүн акырына чейин ыйык тутуп, анын талантына табынып, таазим кылып өткөн деген дагы маалыматтар бар. Ошентип кыргыз жергесинин кооздугуна суктанган Токтогул сыяктуу акындардын ыр күүлөрүн угуп, жаш кезинен эле поэзияны ажайып дүйнөсүнүн бешигине бөлөнүп чыгармачылыкка баштаган жигиттер. Акындын балдар бактылуу жашоосуна, таланттын гүлдөшүнө жаңы заман кеңири жол ачкан. Эркиндик, теңдик колго тийди дейт. Эми билим алып жан дүйнөнү байытуу керек эле дейт. Окусам дегенде ак жанандай ак эткенден так этип жүрүп балдар 1922 жылы Кетментөбөдө жаңы ачылган Арым мектебине кирип, ошол жерде окуйт. Мындан 2 жыл окуп, көзү ачыла баштаган Жомарт окуусун улантууну көксөп, 1924-жылы Жалал Абадка келип дагы, ал жерде Көк Арт деген жетим балдар интернатына жиберилип, ал жерде 2 жыл окуйт. Бирок билимди дагы терең алуу зарыл болчу. Бул киши багы илимге, билимге умтулган адам болгондугуна байланыштуу. Буга дагы билим алуу, тереңдетүү бул киши үчүн зарыл болчу. Ошондуктан ал 1926-жылга чейин Оштогу, андан кийин 31-жылга чейин Фрунзедеги техникумдогу окуп билимин уланткан. Аны бүткөндөн кийин Кызыл Кыргызстан газетасында бөлүм башчы болуп иштеп, жаңы маданиятты
курууга, саясат иш жүргүзүүнү ашырууга чакырган курч макалдарды жазып, жөндөмдүү журналист экенин дагы көрсөтө алган. Кийин Москвадагы журналисттер институтуна кирип, аны 1935 жылы ийгиликтүү аяктап кайтып, андан кийин бүт өмүрүн бир отоло чыгармачылыкка арнаган улуу жазуучулардын бири. Жерге ээ болгон дыйкандардын кубанычын тең бөлүшүп, жаңы замандын сүйүүгө чакырган жер алган кедейлерге деген биринчи ыры 1927 жылы Жер төңкөрүшү аттуу газетага жарыяланат. Анын чыгармачылык андан ары өнүгүшүнө Фрунзедеги педтехникумдун өзгөчө мааниси бар. Бул окуу жай өз убагында балдар таланттардын уясы болгон. Андан келечектүү кыргыз элинин сыймыгы болушкан акын жазуучулар, сүрөтчү Гапаратиев, композитор Малдыбаев сыяктуу чоң таланттар тарбияланышкан. Кандай адамдар менен бирге болуп, баарлашуу ошол кездеги таланттуу жаштардын бириктирип, баш коштурган жана педтехникумдун алдындагы Кызыл Учкун адабий иримине активдүү катышуу менен балдар Жоомарттын жаш калемин курчутуп чыгармачылыкка бир топ жетелеген. Жаңы замандын жарчысы катары балдар акын өзүнүн саясий мааниси курч, көркөмдүү жетик ырларын дагы жаратып турган. Андан жаңы замандагы даңктап, эркин эмгектин маанисин зор эргүү менен ырдаган акындардын катарында. Акындын мындай мүнөздөгү эмгек, көкөш көзүн ачты жана башка жаз сыяктуу ырлары эл арасында кеңири тарап таанымал кыла баштаган. Андан кийин энесинин кордугун өз көзү менен көргөн акындын чыгармачылыгында балдар аялзатына арналып жазылган ырлар азыраак эле. Анын алгачкы ырларынын бири да эжеме кат деп гана аталып чыга келген балдар. Мына ошентип согушундагы жүрөк титиреткен бир кайнап чыккан жалындуу патриоттук ырларды Бөкөнбаевдин чыгармачылыгына бөтөнчө бир көрк берип турган эле дейт балдар. Согуштун алгачкы эле күнүндө чын дилинен жазылган акындын ата журт үчүн майданга, антым, кош ала уулум кетти майданга, жүрөгүм менин кызыл туу сыяктуу ырлары ата мекенди сүйүүгө жана коргоого үндөп, жеңишке шыктандырган улуу чакырык катары эл арасында чагылгандай тез тарап, жанагындай окурмандардын жүрөгүндө бат эле орун ала алган. Аларды кан майданга жөнөтүп жатканда дагы балдар жанагындай узатуучулар да өз ооздорунан түшүрбөй ырдашып турган мезгил да болгон. Акын жигиттер ошол учурда согуш таласында болуп анын ааламатын көрүп кайтып, адам каны суудай агып, жерди куйкалап кунарып кетирген кандуу майдандын Жоомарттын каңырыгын түтөтүп кайгысы да болду жана кайгыга да салды. Ушундай апатта төгүлгөн канга, кыйылган кырчын өмүргө карабай карашкан каарман жокерлердин нойбас күчү, кетилбес эрки дагы акындын толкундантып, адилеттүүлүктү, өлбөстүктү көкөлөтө даңктаган чыгармаларды жаратууга түрттү. Ушундай оор күндөрдөн кийин ал Ажал менен ар намыс аттуу кандуу кагылышын, өмүрдүн түбөлүктүүлүгүн көрсөткөн Ажал менен ар намыс деген поэмасын дагы жазып окурмандарына тартуулады. Жоомарт Бөкөнбаев өлкөдөгү бардык жаңылыктарга үн кошуп, кубаныч кайгысына ортоктош болуп, көңүлү тетик, учкул кыял акын эч нерсени жашырбай куюлушкан жамак сөздөрүн ыргагына салып айта да, жаза да билген акындардын катарында болгон. Анын ырлары балдар адамдардын көңүлүндөгү ойду таап, аны ар кимдин жүрөгүнө жеткире билгендиги, жатык тили, уйкаштыгынын элпектиги менен айырмаланып турат. Башкача айтканда балдар биз түшүнүгүбүз боюнча Алкул Осмоновдон кийинки эле ырлар жаатындагы, поэма жаатындагы алгачкы эң мыкты акындардын, жазуучулардын сап башында турат десек дагы болчудай балдар. Эми бул кишинин үй бүлөсү боюнча айта кетсек, үй бүлөсү акындын уулу Кулбек Бөкөнбаев кыргыздын постсоветтик доордогу мамлекеттик ишмерлеринен жана айлана чөйрөнү коргоо министри болгон. Ал геология жана илимдеринин доктору, андан кийин кызы Сырга Бөкөнбаева медицина илимдеринин доктору да болгон. Дагы бир уулу балдар Зайнидин Бөкөнбаев деген уулу 1943 жылы жана ошол эле 2003 жылы Жоомарттын жубайы Тенти дагы чыгаан акындардын бири болгон мындай айтканда. Анан кийинчерээк Тенти айым академик Муса
Адышевке 1915 жана 79 жылы турмушка чыгып Адышевке тек атын алган балдар. Эми бул кишинин сыйлыктарына дагы келбесек болбос. Биринчи бул ардак белгини ордени менен да сыйланган, андан ары азыркы Ысык Көл областына караштуу Тоң районунун академик борбору болгон Шаарчага дагы ыйгарылган, билесиңер э? Баканбай деп калышат го азыркылар. Бөкөнбай деген негизи чыны туурасы Бөкөнбай. Анан кийин күн нуру менен жайдын кичине жанагындай шылдыраган булак менен көк мелжиген аркайган асказоолор, түбөлүктүү эне мээрими менен наристенин таза күлкүсүнө жүрөгү толкундап, чын дилден кубана билген таланттуу акын Жоомарт Бөкөнбаев балдар шум ажал менен жана чыгармачылыгы гүлдөп турган мезгилде 34 жаш курагында, кырчындай убагында, 10 гүлүнүн бир гүлү да ачыла элек десек болот. 34 кырчындай солкулдап турган жигит кезинде дүйнөдөн салган. Ал 1944-жылы Манас эпосунун сюжети боюнча балдар фильм тартууга даярдык көрүп жаткан жеринде иш сапар учурунда жолдон жанагындай күтүүсүздөн кырсыктан улам каза болгон. Мына дал бул киши өзүнүн жанагы кыргыздын тарыхында эң алгачкы Манас эпосун тартам деп жүрүп жан берген жазуучулардын дагы бири болот. Манас эпосун тартып, Манас эпосун жанагындай кошкон адамдар көп, бирок Манас эпосун фильмге тартып чыгарам деген жалгыз жазуучу ушул киши болгон. Эми балдар бул кишинин өрнөктүү өмүрүндө биз көп нерсе ала алсак болот. Бул киши чынында башкаларга салыштырмалуу ыр жаатында дагы, поэма жаатында дагы өзүн мыкты сынаган. Жана ошондой эле Манас деген кыргыздын бир кенчи, ушунчалык бир адабий жаатында бир байлыгын десек да болот, ошону кино жаатына түшүрөбүз деп өзүнүн болгон күчүн жумшап, бирок акыры ажал ушул адамды жол кырсыгынан улам алып кеткен. Бул киши ошол буга чейинки өзүнүн жанагы жазган чыгармасында, поэмасында Ажал менен ар намыс деген поэмасында дал ушул адамдын өзүнүн өмүрүнө окшош. Себеби бул киши дагы ошол ажал менен ар намыстын согушун сүрөттөп поэма кылып жаза турган болсо, өзүнүн жашоосунда балдар дал ошол нерсе болду десек болот. Анткени бул киши Манасты тартып, мындан ары дагы өзүнүн чыгармачылык жаатында көптөгөн ийгиликтерди жаратууга бел байлаган жазуучулардан болот эле. Мына ошентип балдар бүгүнкү биздин сабагыбызда Жоомарт Бөкөнбаев боюнча силерге азыр көптүр маалымат бердим. Албетте бул силерге маалымат жетишсиз деп ойлойм. Китебиңерден да окугула. Биз силерге тапшырма берели. Балдар бул кишинин өмүр жол чыгармачылыгын дептериңерге жазып, жана керектүү жерлерин белгилеп алгыла. Кийинки сабакта бышыктап, андан кийин мен силерге тапшырманы берем балдар. Анда эмесе күнүңөр көңүлдүү улансын балдар. Саламатта тургула.